Siz kançançı жылкы болосуз, кайсыл жерден болосуз дейт. Болосуз деп жатат да, болосуз дебейт. Мен Кыргызстандан болом. 75-ci жылкымын. Кыргызстандан болом. 75-ci жылкы. 17 жашымдан бери намаз окуйм. Мектеп бүткөндөн кийин. Арасында казаларым дагы бар, уктап калгандарым эптеп толтурганга аракет кылам ушу. Маселе ким эрте намаз окуганда эмес. Бул Кудайым оомат бергенде баштап окуйсуң. Ошо намаз окуган килешип калганда. Ошого аракет кылыш керек, урматтуу бир туугандарым. Намаздын акыйкатын билгенге аракет кылыш керек. Дагы бир угарманыбыз бар, угарман кулак сизде. Assalamu alaikum Ustaz. Wa alaikum assalam wa rahmatullah barakatuh. Ustaz, men sizge hech qanday suro'm yo'q. Men sizga bo'lgan rozichilik bildirganimni aldım. Sizga Alloh rozi bo'lsin. Siz bilan biz siymoqsanamiz. Siz har doim shunday elga boshliq bo'lib, to'g'ri yo'lga bag'ishlab yurishingizni Allohdan tilaymiz. Alloh taolo sizga ikisine baxtli bo'lsin. Siz sog' salomat bo'lsin Alloh taolo. Rahmat. Rahmat bir tuğan sizde jana siz siyaqtуу telefon çalганга мындай бир үлгүрбөгөн, бирок ичинде чын ниеттен кабылдап турган бардык мухлистер, угармандардын бардыгына ошондой эле суроо берип, баятан бери пайдаланып, жөн эле тыңдап, ошондон өзүнүн жашоосуна керектүү маалымат алып аткан кыргызыбы, өзбегиби, татарыбы, айтор мусулман бир туганын бардыгына Европадан, Италиядан чалгандарыбыз бар, Кытайдан, Кореядан, Москвадан, Европанын өзүнөн, коңшу Казакстандан, Өзбекстандан чалгандар бар. Кыргызстандын бүт аймагынан урматтуу бир туугандар, Кудай таалам баарыбызга жакшылык ыроолосун. Кудай таалам биздин ниетибизди, жүрөгүбүздү тазаласын, урматтуу бир тууганым. Бизде бир акыйда болуш керек. Эгерде Кудай таалам сизге жамандык каалаган болсо, мисалы үчүн бир адамга, анда дүйнөнүн бардыгы чогулуп, ал адамга жакшылык каалай албайт. Инсандар менен жиндер, периштелер чогулуп дагы бул адамга чымындын канатын чалып жамандык бере албайт, жакшылык бере албайт да. Эгерде Кудай таалам бир адамга оомат жасага, жакшылык жазган болсо, анда эч ким жамандык кыла албайт, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн кээде шайтандын жанагыдай бир шапаатчылар, достору биригип алып өздөрүнүн нанын акташ үчүн бир жамандык кылганга аракет кылышат, бирок биз айтабыз, Кудай биз менен бирге, биздин ниетибиз мамлекет астында, Кудай астында түз, таза насип кылган болсо, ошолордун бардыгы ачык-ачыга турган күн келгенде Кудай таалам иншалла бардыгын эсебин берет деп мен айтар элем. Аллах разы болсун сизден. Чындап эле сиз сыяктуу жүрөгүндө эч кандай башка бир арам ою жок, ниети жок, бардыгы мындай бир ачык, апачык болгон, мындай бир чын ниеттен болгон таза инсандарыбыз бар болгондугу үчүн дагы мен ойлойм, биздин өлкөбүз өсүп өнүгүүнүн жолунда. Мына кече бир журналист менен сүйлөшүп атсам айтат, биздин президентибиз дейт, мындай көп сүйлөбөй атат дейт да. Мен айттым, эмнеге сүйлөш керек? Ал журналист ал деген президент, ал иштеш керек болот да. Анан кээде карап отурсак, арзан эле пиар менен иштеп атам деп нары басып, бери басып, кийген костюмун, көйнөгүн же бир фигурасын, жан башын көрсөтүп эле жүргөн чоңдор көбөйүп кетти да. Бирок иштеген адам иштеп эле, унчукпай эле жанагыдай бир өзүнүн ишин, кызматын көрсөтө берсе болот экен. Анан кээ бирөө сен өзүң көп сүйлөйсүң. Мен ишим сүйлөгөн, урматтуу бир тууган. Мен деген кетмен чаппасам, башка кылбасам, мен сага сүйлөп иш кылып берем да. Президентибиз мынакей унчукпай эле иштеп атат, ошондой болуп иштешибиз керек бардыгыбыз. Анан телевизордун бетине ошентип эле өзүбүздү өзү мактаганга көрсөткөнгө, нары басып, бери басып, галстук менен чач тараган, эртең менен шампунга жууп чыккан кылдыр-шылдыр дегенге ошону көрсөтүп басып жүрүп атабыз да. Мына ушундай нерседен алыс болушубуз керек дагы. Кызмат кылуунун үлгүсүн биздин президент көрсөтөт. Мына ушундай болгонго иншалла бардыгыбыз аракет кылышыбыз керек. Аллах разы болсун баарыбыздан. Аллах разы болсун ушунча алыска келип бизге убактыңыздарды бөлүп жатканыңыздарга. Аллах силерге разы болсун. Силер келбесеңер биз кимге сүйлөйт элек? Москваны көрө албайт элек силер келбесеңер. Москвада силерден башка кимге келет элекпиз? Аллах силерден разы болсун. Баарыңарга разы болсун, келгениңерге разы болсун. Ушул жерге силер чогулуп алып, бир теңирчиндире чакырып коюшуңар мүмкүн эле. Мисалы үчүн. Же башка бир жанагыда бетин жуубаган бирөөнү чакырып келип, башка бир сектага чакырып аткан бирөөнү чакырып коюшу мүмкүн эле. Бирок силер
Kudayım jaratkanda fitrаңарга salgan, ыйманыңарды сактап калып, анан ушул Кудайдын сөзүн сүйлөгөндөр келсин деп бизди чакырган силерге рахмат. Moskva деген бул герой шаар. Бул Москвада ушундай кишилер бар. Шайтан о кишилерге муктаж болбойт да. Алар шайтанга устачылык кылып коет, устаз кылып болуп коет алар. Ушундай бузукулар дагы бар. Чоң шаарда бардыгы болот, улуу шаарларда. Ошол жерде азгырылбай, ошолордун арасынан камылдан кыл suuruganda suurулуп келип аткан Аллах силерден ыраазы болсун. Дагы бир угарман бар, кулак сизде. Assalamu alaikum. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Ben problemle vermedim. Jurnalistge sizge alo tilek aytып кетейин деп эле чалкам. Айтыңыз. Алла Таала sizge Allah Taalaның рахматы болсун sizge. Амин, жалпыбызга. Uzun ömür. Амин, жалпыбызга. Дегенде бир жакшы нерселер үстүндө жүрө бериңиз. Жалпыбызга. Рахмат sizge. Бактылуу болуңуз. Адам чындап кээде мындай бир адамдан үмүт кылбайсың, бирок ушундай жакшы сөздөр чындай эле адамга жага турматты бир тууганым, Аллах ыраазы болсун. Анткени пайгамбарыбыздын хадиси бар, кимде ким адамдарга ыраазылык билдире албаса, шүгүр айта албаса, бул адам Кудайга деле шүгүр айтып жарытпайт дейт да, бул Тирмизиде келет. Ошондуктан мындай бир адамдан үмүт кылбайсың, бирок кээде ошол кылып аткан эмгекти баалап аткан болсо, чындап эле жагымдуу маана болот. Андан сырткары ошол жанагы Кудай Тааланын жакшы көргөндүгүнүн бир белгиси деп түшүнөсүн. Анткени Кудай Таалам кайсы бир пендесин жакшы көрсө, Жебирейилди чакырып, Жебирейил мен ушул пендеми жакшы көрдүм десе, анан Жебирейил периштелерге айтып, Кудай Таалам ушул пендесин жакшы көрөт деп, анан периштелер адамдардын жүрөгүнө салып, адамдар дагы бирин-бирин жакшы көрүп баштайт дейт. Чындыгында Кудай Таалам баарыбызды жакшы көрсүн. Мен дагы ошол бардык мусулманды жакшы көрөм. Ар бир адамдын кемчилиги болот, бирок ошого карабастан анда ыйман бардыгын басып кетиш керек деген түшүнүктүү карманыбыз абзел болот. Кудай Таалам жакшылыктан айырбасын. Аллах ыраазы болсун. Я. Ала мен апам сүйлөшөдө апам менен бир күнү апам. Айтыңыз. Рахмат, рахмат апа. Рахмат. Кандай денсаулыктар жакшы, бала чака тынчпы? Рахмат, Кудайга шүгүр. Кыргыз элдин көчөлөрүнө аман болуңуз. Мына биздин бала чакага аябай жакшы сизди үйгө кылып, баардык энелердин балдары сиздей болсун деп тилеймин. Кыргыздарда сиздей уулдар көбөйө берсин, өмүрүңүзгө береке берсин Аллахым, илимиңизге береке берсин. Сизге узун өмүр каалап калабыз биз. Үй-бүлөңүз менен. Рахмат, Аллах разы болсын. Апабыздан Аллах разы болсын. Апалардың бардық бізге ғанимет. Құдай Таалам апасы барларға бейіштешін ашып қойған. Құдай Таалам бардығыбызға апаларыбызды урматтап сыйлап алғанды насип қылған болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Мен жөн сизге жакшылык каалайм достор. Allah razı olsun sizge. Жақсы yaşayın, ömrünüz uzun olsun. Жақсы olsun. Рахмат жарығым. Құдай Таалам жақшылық берсін саңа, ата-энеңе, үй-бүлөңө, бир туугандарыңа, келечекте элдин, жердин, диндин жүгүнгө турган азамат кыздардын болгон Кудайым насип кылсын. Саңа Курманжандын, Айшенебиздин, Фатименебиздин бактысын Кудай Таалам берсин. Кудай Таалам эч убакта сени адалдан ырызкы берип, арамдан алыс кылган болсун дайыма. Эч убакта Кудай Таалам өзүнө башкага муктаж кылбасын. Кудай Таалам жаныңда ыйлап аткан бөбөгүңдүн өзүнүн тилектерин кабыл кылып, саңа ушундай тарбия берген ата-энеңе Кудай Таалам эки дүйнө оомат берген болsun. Amin. Дагы бир угарман бар, кулак сизде. Assalamu alaikum. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Açıkçası sizi sınavayla kıyımdayım şu. Marak radyosuna çıkanlar önüne çıramayız hiç. Эми адам көп, 6 миллион кыргыз бар экен. Анан Марал деген ушундай чоң радио экен дагы, мун дүйнөнүн баары угат экен. Миллиард дебесек дагы бирок ошол жарым миллиард адам угат деп мен ишенем аябай иншалла. Эмне кылабыз? Менде эки кулак бар, анан бир ооз бар. Allah'ım size razı olsun.
size kızımızdalar çok olsa bizde kuadratta. Amin ya Rabbil alemin. Bergen sağlığınız bilen köptügön jigitleriniz namazga gelip otar. Rahmat, razımın. Jaman jolda жүргөн insanlar sağlığınız bilen namazga gelip otarsa dike. Uşunu bir cumasına bir kişi olup çıksanız jakşırak bolar degen tilektebiz ki. Men öyleyim, şöyle bir cumada bir jol uqsak dele oşol jakşı bolat. Anan uğu bilen ırakat alıp otura berbey, agayinlerge, dostlarga uqturuş gerek oşonu. Uyga çakırıp kelip oturgula, bu ýakda tigi moldake süýleyip dep çykyryp gelseňiz adamlar ugat. Urmatly bir tuganym. Oşoga uşul saga katıştırgan hareket kılsa egerde cumasına bir jol dele 1,5 saat tuga turgan bolsa men öyle bir cumalyk azık jakşı ele bolat de urmatly bir tuganym. Anan emi inşallah dagy niyet kılabız. Anan Nasat Media degen bar. İnternet degen gires hocan ugas ko. Atanbayıp geldi siyez gıldıran Cembek futbolçularga barıp falan tükünde. Oşol jerde Nasat Media degen bar. Oşol jerge girseniz geçke şöylep berem. Zeriktir bey sizdi inşallah. YouTube'da var. YouTube Nasat Media. Oşentiniz.